Demek Hazreti Umar radıyallahu anhu şunday minbarga çıkıp adamlarga şundep kayrılчу eken. Ey adamlar, момун жана кичипейил болгула. Анткени мен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып уктум. Аллах үчүн өзүн төмөн койгон пендени Аллах жогору көтөрөт. Мусулман бир тууганынын алдында момундук көрсөткөн адамды Аллах да улуулатат. Ал эми бир тууганын үстүндө өзүн жогору коюп, текеберлик кылган кишини Аллах төмөндөтөт. Ким менменсинип мактанычка берилсе, Аллах аны алсыратат. Ал эми ким Аллахтан коркконуна момундукка берилсе, Аллах анын даражасын көтөрөт. Демек, машалла биз ушу үчүнчүгө кайрылабыз. Кичипейилдик, момундук жөнүндө көптөгөн хадистерди айтып бердим мен. Түшүндүрүп көптөгөн сабактарыбыз бар бул жөнүндө. Бирок бүгүн иншалла биз силерге именно ушул менменсинүү, мактануу деген нерсе жөнүндө айтабыз. Мындай бул менменсинүү, мактануу эмнеден болот десе, бул өзүнө өзү маашырлануудан болот. Охо, сен мындай бир бийликтин сересине чыктың. О, сен байлыкты сен таптың. О, сен ушундай бир мансапка жеттиң. Мунун баарына сен ушу күч кубат кетирдиң, убакыт кетирдиң. Сен ушундай бир деп адам эмне экен? Өзүнө өзү маашырланат экен. Анан экинчиси биздин душманыбыз шайтан адамга дайыма кол салып турат экен. Чоң алымдардын бири мен шайтанды колунда тузактарды көтөрүп баратканын көрдүм дейт. Илмектерди. Анан мен андан сурадым. Бул илмектерди эмне илмектер десем, айтты, бул менменсинүү илмеги. Бул текеберлик илмеги. Бул болсо маашырлоонун илмеги. Мен дейт адамдарды, момундарды барамындагы мойнуна илип алып туруп, керек болсо намаз окуп аткандарында ушу менен талкалайм дептир. Андан сурайт экен шайтандан, сен эмне себептүү кайдан билесиң булар менен жок кылышты, кантип үйрөндүң десе айтат экен. Мен дейт муну менен адам атадан баштап анын балдарына кол салып келген болчумун. Мен ошондон бери далайын ушу менен буздум дейт. Анан ал качан мойнуна илгенден кийин мен ага сен тиге караганда намаз окуп жүрөсүң. Тиге караганда сен сакал коюп жүрөсүң. Сен тиге караганда мечитке барып жүрөсүң. Тиге караганда даватка барып жүрөсүң. Тиге караганда сүннөт көйнөк кийип жүрөсүң деп башкадан өзүн өйдө койдуруп жүрөгүнө васваса кыламын. Ошондо ал ошого илинет дагы, анан анын жүрөгүндөгү ыйман алсырап, мага алсыз болуп жыгылып берет деп айткан экен. Демек, машалла, менменсинүү, текеберленүү, маашырлануу болгон адамда болсо эмне экен? Алсыроо бар экен. Кантип алсыроо? Анткен себеп пенде Аллах берген нерсени эмне кылды? Өзүнө мен кылдым деп алды. Мына баарыңар, кээ бирлериңер соода кыласыңар, кээ бирлер машина сатып атасыңар, кээ бирлер бизнес курдуңар, кээ бирлер мал топтодуңар, кээ бирлер бир нерсеге жеттиңер. Мына ошондо эмне кылып айтып атканбыз? Биз өзүбүздү мындай Аллах берген нерсени эмне кылат экенбиз? Унутуп калат экенбиз. Риязи Салихин, момундардын бакчасы деген сонун бир Шафи мазхабында жазган чоң алымдын китеби бар. Ошондо пайгамбарыбыздан сахих болуп хадис келет. О таз, сокур, анан аз үчүнчүсүн айтып берем. Бир күнү Алланын каалоосу менен Аллах үчөөнү сыноону каалады. Анан аларга периштени жиберип, алардын жанына алып келди.
Биринчиси ал таз адам болчу. Качан ага жанына келип, ey, сенин бир жакшы каалооң барбы десе, о, менин каалоом бар. Ушу чачым өссө, охо, жыргайт элем дейт экен. Ушу чачым өссө, элдин баары таз, таз деп атып, мени аябай жанагындай бир жүрөгүмө жаман тийип атат дейт экен. Азыркы заманда эле көрүп атпайбызбы туурабы? Мындай чач түшүп калса пересадка кылып, адамдар ушундай дискомфорт болуп, кыйналып жүргөндөр бар да. Бирок мындан эң жаман нерсе ушул да, адамдын психологиялык жактан уже жабыркап калган белгиси, ал ошол адам өзүндө кичинекей бир кемтикке, мындай айтканда адамдардан уялып, адамдар ушул нерсе кылып атат деген ниетте ошону оңдогонго өтүп баштасаңар, анда субханалла бул кичиненче оор пайда болуп калды, абайлагыла. Макулбу? Бул нерсе этият болгула, субханалла. Бир жериңде азыр аялдар өзгөчө кашым жок, кирпигим жок, бул жер жок, өзгөртө баштайт го. Бул Аллах Тааланын берген нерсесине нааразы болуу да, бул түзмө-түз нааразы болуу. Нааразы болуп эмне кылдың? Аллах берген нерсени өзгөртүп атат экен да. Адамдар бөтөнчө аял заты азыр өзгөчө субханалла адашып атат. Бул адашуу. Анан макул дейт, ушул эле, ушул дейт. Болсун десе, чач өсүп калыптыр. Ушундай чач көйкөлгөн чач өсүптүр да, машалла. Анан Алланын каалоосу менен айткан, сен эмне малдан кайсысын жакшы көрөсүң десе, мен малдан уйду жакшы көрөм дептир. Төөнү жакшы көрөм, кечирип болду. Анда болсун мынакей төө деп Алла береке берсин деп кетип калат экен. Анан Аллахтан каалоосу экинчиси, Алладан субханалла баягыл калатам. Сокурга барды. Жок. Алла барысымен, Алла пес. Мен адашсак эми Аллах тууралайт иншалла. Максатка келе табыз. Анан ага келип сурайт экен, сен эмне каалайсың десе, айтат экен, ушу оорум кетсе эле. Макул. Болсун. Оорусу кетти. Малдан эмнени жакшы көрөсүң? Анда айтат экен, мен дейт уйду жакшы көрөм. Макул, береке болсун. Кетип калды. Акырында көзү сокур адамга барат экен. Андан сурайт экен, сага эмне каалайсың? Ушу көзүм эле көрсө болду. Машалла, сүрүп койду, көз көрүп калды. Жарык дүйнөнү көрүп калды. Айтат экен, эмне каалайт элең? Малдан кайсын жакшы көрөсүң? Мен кой жакшы көрөм дептир. Караңыз. Бир нече убакыт өтөт, Алла Таала үчөөнү кайра сыноого каалайт. Биринчиси барып, баягыл тазга барып, кедейген бал кейпинде периште келип сурайт экен, баландай, мага жардам бер. Мен ушундай нерсе кылайын. Сен деле мурун кичине анча-мынча оорукчан экенсиң, таз болгон экенсиң деп эстетип. Анан эчтекең жок экенсиң, акмак дептир. Бул чач төрөлгөндөн бери бар. Бул мал болсо мен чоң атаман калып, мен көбөйтүп кеттим муну. Чынды айтып атасызбы? Чын дейт. Чын айтпасаң, анда жок болсун десе, тарс деп тоже баягы уйда жок, төөдө жок, субханалла, чачта жок, баягы өзүнө акыбал келип калыптыр. Кийин баягы пенсия орусмен барып, баландай, мен кыйналып турам, ушундай десе экен, бар. Ушуну надоели дейт экен да, мындай айтканда, ушу кедейген багал надоел. Бар, сурай эле берип, тажап кеттим уже. Сен мурун ушундай турбайсың? Мен эзели бир жериме ак нерсе чыккан эмес. Бир жериме точкам ооруган эмес. Точно. Бул уйларчы, булар бар, мен атаман кала. Анда оми, тарс баягы алапес оорусун эсине келип, ордуна жыгылып калды. Эми караңыз, андан кийин Алланын каалоосу менен баягы сокурга барып, баландай, мага жардам кыл десе, кел, берейин, айланайын. Сен уктум эле, ошондой болчумун, сокур болчумун. Кудай Таалам субханалла мага көз берди, мал берди. Бул зекетим, бул болсо подаркам деп баягы. Сен чынды айтып атасың дейт. Мен эчтеке эмес болчумун десе, анда омейин дептир. Баягы малы көбөйүп, дагы Алланын даражасын көтөргөн экен. Дегеним эмне үчүн? Анткени көптөгөн ушул мезгилде деле кээ бир адамдар Аллах дүйнө берди аларга. Аллах берди. Бирөө ал эмне дейт? Мен таптым. Бул меники. Мен күч короттум, убакыт короттум.
Эмне кылды? Аллах ага байлыкты берип туруп ошонун кайфын жоготуп койду. Лаззаты жок. Оору, коркунуч деген нерсени салып койду. Бирок билесиңер, мен ушундай сонун жигиттерди, бай балдарды билем, машаллах. Кайдан келгенин да билет, ким бергенин да билет, намазына бекем. Анан жүрөгүндө тынчтык берип аткан эле көрөсүң. Бир бала айтат, мага устаз дейт, мен берип атам дейт. Аллахым кайра көбөйтүп берет. Коркуп атам дейт да. Эмне алып коюштан коркуп атасың? Жок дейт, субханалла. Аллах мен ошо берсе, мен эми сараңданып калыштан коркуп атам дейт да. Мына. Көрдүкпү? Демек, кимде ким эгерде ушул нерсе Аллах берип аткан нерсени, бул меники деп менменсинсе, текеберленсе, өзүнө маашырланса, Аллах эмне кылып коет экен? Алсырап салат. Алсыроо жөн эле болуп калбайт. Жүрөгүнө коркунуч, дене бакубатчылык жок, рахат алуу жок калат экен. Ал эми эгер Аллах бергенине жөнөкөйлүк менен, кичипейилдүүлүк менен өзүңдүн мурункуңду жоготпой, чынык адам боюнча калсаң, Аллах күч, кубат, кубаттер дагы берип, керек болсо ошо сен жети урпаганга чейин жете турганчалык кылып берип коет экен. Мына мен дайыма айтып берем, мына биздин Шабдан атабыз деле. Мына бул жерде мына ошол адам диндар, таква адам болгон, машалла. Акыркысына чейин бүт баарда берген, анын мына жети урпагына чейин, мынакей ушул мезгилге чейин эч бир жакта тээти көчөдө жүргөн жеринен Шабданын туугандарды алып келип туруп, керек болсо чоң болуп ошо небереси, жээндеринен бери ушул мезгилге чейин кимдин урпагы? Шабдандын урпагы деп ушул мезгилге чейин кадыр бар коюп жүрөт. Эмне үчүн? Эмне үчүн башка мурунку өтүп кеткен бийлер, байлардын кээ бир балдары мындай айтканда табылбай калган? Анткени тапкан, бирок сахий болгон эмес. Берешем болгон эмес. Менменсинүү, текеберлик деген нерсе боюн бийлигине таянып жүргөн экен да. Эми баягы сөз тийип калбасын. Бирок айтайын деген максатым эмне экен? Мынакей Аллах алсыратып койбосун. Ал эми кимдин Аллахтан коркконунан, Аллах берген нерседен коркконунан, Аллах күч берсе корксо, Аллах бийлик берсе корксо, Аллах мансап берсе корксо, Аллах акыл берсе корксо, субханалла. Эмне кылат экен? Аллах момундук ушундай жүрөгүндө ошо Аллахтын пендесимин деген нерсеси жүрөгүндө болсо, машалла, мына туугандар, машалла. Демек ал утту. Түшүнөсүңөрбү? Демек бүгүнбү, эртеңби жашоодо сиз менен бизге Аллах Тааланын жакшылыгы сөзсүз келет. Адамдарга мен айтам, өз рызкыңар жөнүндө коркпогула. Анан Кудай Таала берсе, көп кетпеш керек. Карасаң, барга көп, жокко чөгүп кетпеш керек. Анткени илгертен ата бабабыз айтып келген да, пайгамбар барга шүгүр, жокко кайын. Бул жөн пайгамбар деген сөз эле карасаң, бул бизге эмнени үйрөтүп атат? Анткени пайгамбар үйрөткөн, бар болсо көп кетпегиле, жок болсо чөгүп кетпегиле деген сөз да. Туурабы? Бүгүнкү Имам Ал-Мухасибинин китебин окуп туруп, ошо жерден сонун бир нерсе таап алдым да. Аллах берген дөөлөттү жоготуп алба деген тема бар экен. Ана мен ойлоп турмун, Аллах бийлик, байлык берсе ошону жоготуп албаш керек экен деп, мындай ошол жөнүндө тема болот экен деп ачып окуп баштасам, жок дейт. Ал мындай экен. Аллах сага дин бер дейт. Бул чоң бир дөөлөт экен. Намаз окуш, мечитке келүү, Алла жолуна чыгуу, умра, ажылык кылуу, садака берүү, зекет берүү, бул дөөлөт экен. Аллах тарабынан берген эң чоң дөөлөт экен, субханалла. Эми дейт, ошону күнөө кылып атып, алсырап жоготуп алба дейт. Мусулмандын алсыроосунун чоң бир себеби бул биздин сиз менен кылган күнөөлөрүбүз экен. Кээ бирде майда күнөөлөрүбүз деле, намахрамды карап коюшубуз. Карасаң, кээ бирде субан калп айтып коюшубуз, кээ бирде күмөндүү нерселерди жеп коюшубуз, кээ бирде мындай көп көңүл албаган деле бир обыденный эле, постоянный биздин жашообузда болгон нерселер, кээ бирлер күнөө. Бирок биз аны эми салт санабыз деп эле баягы көңүл албай кете беребиз го. Мына ушундай нерселер, майда чүлөр биздин жашоо жүрөгүбүзгө кара так пайда кылып, ошол улуу болгон, дөөлөт болгон намазга алсыратып, ажылыкка алсыратып, садакага алсыратып салат экен. Бердирбей салат экен, кылдырбай салат экен. Баары сурайт го, мен бекем болгум келет. Анда тууган мындай кыл. Бүгүндөн баштап эмне кылыш керек экен? Кичинекей да күнөө кылба.
Allah'ın ululuğun daima süйлö. Daima süylөгүлө. Билесиңерби? Кимде ким Аллахтын улуулугун, анын кудуретин бөтөнчө эки сыпатка, ырыскы берүүчү, жаратуучу, ырыскы берүүчү эки сыпатына күнүгө адамдарга айтып турдум. Сени, мени, асман, жерди көзгө көрүнгөн отпой чатпай Аллах жаратты деп жок деген бир жолу. Ошону деп, баардык көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн нерсенин ырыскысын Аллах берип атат деп ушуну айтып тургула. Эки сыпатты. Аялыңды, балдарыңды ушул нерсе менен ойготкун. Сени жараткан Аллах, күнөө кылып алба. Сен ырыскыңды Аллах берип атат. Аллах кемитип койбосун деп Аллах менен коркуткула. Иншалла бул жүрөктө кара тактар кетип, нурга айланып, Аллах күч кубат берет иншалла. Шотосу, момундук деген эмне менен келет билесиңерби? Момундук бул Аллахны улуктап сүйлөө менен, жашоого пайгамбардын сүннөтүн алып келүү менен, машалла, адамдар менен жакшы мамиледе болуу менен, бөтөнчө Аллахнын китеби менен жакшы мамиледе болула. Кур'ан менен. Күнүгө такыр болбону Кур'андан 100 аят окугула. Гафилдерден болбойбуз. Мындай айтканда кайдыгерлерден болбойт. Кутулат кайдыгерликтен. Такыр болбой калса 10 аят окуйлу машалла Кур'андан. Эмне үчүн? Анткени ким деген Кур'андын 10 аят окуп турган болсо, өлүм төшөгө келгенде оозунан келме чыгышка насип болот экен. Карагыла, бир куплет ыр жаттабагыла. Бир куплет ыр жаттабагыла, шенесиңерби? Ыр деген жанында бир пайдасы жок нерсе жаттабагыла. Анткени ал жүрөккө карай калып келет. Карайы калып келет, субханалла. Улуу аалымдардын бирөөсү өзүнүн окуясын айтат да. Мен ушу убакыттын кадыры жөнүндө билбей, ушунда көп өзүм аалым болчумун дейт. Билимдүү адам элем. Бирок бир өзүм ыр окуганды жакшы көрөт элем. Bir günü ошол атам тыйса дагы болбой, түн ичинде качып барып досум экөөбүз алда жакшы көрөт элем, мен бир туугандарым менен дейт. Отуруп экөөбүз бирибизге ушундай ырларды ырдап, ушундай отуруп, өлөңдөрдү айтып отуруп, бир мезгилде туруп карасам, мен ошону куптан окуган эмесмин дейт. Карасам, багымда казан айтып калды дейт. Чочуп кеттим дейт, ойлонуп кеттим. Кантип түн өтүп кетти. Көрдүкпү? Анткени себеп субханалла, бул дүйнөнү улуктоо адамдардын жүрөктөрүн карайтат, Алланы улуктоо нурдан айтат. Чотабызбы? Бул дүйнөнү улуктабаш керек. Бул дүйнө улуктаганга жарабайт. Бул дүйнө субханалла үлгү алганга болот. Бул дүйнө өз үлгү алганга болот. Машалла, кара, мына дети бакты эле карап кой. 5 метр, 10 метр терек турат. Бойлору 30 метрге чейин карап көрсөңөр. Эми ошонун алдынан эң акыркы жалбыракка чейин эмне болот экен? Суу жетип атат. 30 метрде канча этаж болот? 10 этаж болсун, мен 3 метр эсептеп койдум. Элитке окшойт, а? Кара, эми ошого канча деген насос коюлуш керек. Акыркы үйгө суу жетиш үчүн, туурабы? Бирок Алла насосу жок. Эч бир мындай карасаң, движение деген нерсе жок. Эмне болду? Ошо бир бак менен, ар бир эмеге жалбырак эме жеткизип атат? Суу жеткизип атат. Алла айтып атат, биз дейт өлүктү тирилтебиз дейт, тирүүнү өлтүрөбүз дейт Алла. Алла кудурет. Карасаңыз, асман менен жердин турушунда, ай менен күндүн айланышында, 7 катар асман, 7 катар жерде биз ала турган үлгү бар. Шутабызбы? Алланы улуктайлы машалла. Аракет кылабызбы? Эй момундар, күнүнө жок дегенде бир адамга ассаламу алейкум, Алланын жакшылыгы сиз менен болсун, сизди бизди Аллах жараткан деп айтпасак, анда күнүгө некен биз Аллага карыз боло беребиз. Ал эми проблемаларчы? Болот бе жашоодо проблемалар? Булардын баардыгы тең 40 күндө бир жолу жок деген бир адамга бир проблема келип туруш керек. Чөдөзө 40 күндө айтат, ал пайгамбардын бир эмесине таянып айтат, кимде ким жашоосунда 40 күндө бир жолу бир проблема келбесе, значит ал 200дүү дейт. Көрдүңбү? Кичинекей баш оору, керек болсо сакалыңдан түшүп калышы да бир проблема. Чөдөзө, көзүң ооруп калышы. Эгер бир жериң оорубастан мен эч жерим оорубайт десе, ошол адамдан ассаламу алейкум деп дыр коюш керек. Мен баа жашоом бүт идеальный дегенде адамды айтса, ассаламу алейкум деп макул деп зыч коюш керек. Коркунучтан жана туруш. Анга кызыкпай эле койгула.
Allah'ın rahmetinden uzak olan adamlardan ehtiyat bulunlar subhanallah. Düşündünüz mü? Anda o muydu? Allah'ım razı olsun. Subhaneke elhamdülillah. Estağfirullah. Allah rahim kılsın.